Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ала-Тоо 24-тün төз эфиринде кайрадан Ала-Тоо Live программасы. Биз азыр сиздер менен бүгүнкү күндө жеке маалыматтарды кандай негизде коргосо болот. Негизи эле ар бир адамдын өзүнүн жеке маалыматын азыркы тапта интернет кеңири тараган заманда кантип ыраттуу пайдаланып, ошондой эле коопсуздук жагын толук камкордукка алса болот. Мына ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Ал үчүн биз кененирээк маалымат алуу үчүн Алмамбет Касымбеков, жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары, ошондой эле ушул тармактагы көз карандысыз эксперт Бекчоро Алияскаровдарды чакырганбыз. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиңиздер. Биз алгач мына ушул жеке маалыматтарды кандай сактоо жана анын коопсуздук жактары боюнча кыскача видео тасма бар экен, ошону көрүп алып, андан ары маегибизди уласак. Сенин ар бир күнүң адаттагыдай өтөт. Мобилдик тиркемени пайдалануу менен такси чакырасың. Медициналык мекемелерге баруу менен өз ден соолугуңа кам көрөсүң. Банк картаңды пайдалануу менен үйүңө тамак ашты буйртма менен аласың. Күн бою сен өзүң тууралуу санариптик издерди калтырасың. Жеке маалыматтар бул мисалы сенин аты жөнүң, паспорттук, биометрикалык жана медициналык маалыматтар, үй бүлөлүк абалың, социалдык тармактар, телефон номериң жана башкалар. Сен бул маалыматтардын кайда сакталары тууралуу ойлонуп көрдүң беле? Сенин макулдугуңсуз кайсы бир жерге берилип жатабы? Эгерде аларды уурдашса, мисалы сенин атыңа насыя алышса же аны менен коркутушсачы, мамлекетте жарандардын жеке маалыматтарын ким коргошу керек? Кыргызстанда мындай маселелер менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик алектенет. Мамлекеттик агенттик төмөнкүлөрдү коргоого жардам берет. Сенин жеке маалыматтарыңды, санариптик доордогу укуктарыңды жана эркиндигиңди, алар жарандардын жеке маалыматтарын пайдалануу боюнча эрежелердин сакталышына байкоо жүргүзүшөт жана тартип бузууларды аныкташат. Бул үчүн мыйзамда жоопкерчилик каралган. Анткени санариптик доордо жеке маалыматты өзүңө каршы пайдаланыш мүмкүн. Ар бир жарандын жеке маалыматын коргоо агенттиктин башкы артыкчылыгы. Алмамбет мырза, сизден баштасак да, азыркы тапта бул тармакта кандай иштер аткарылып атат? Анан негизи эле мунун аткарылышы жарандарга канчалык деңгээлде кандайдыр бир документ иштерин бүткөрүүдө жеңилдиктерди берет? Азыркы учурда агенттик, кыскача тарыхын айтып кетсем, мыйзам, жеке маалыматтарды коргоо боюнча мыйзам 2008-жылы кабыл алынган. Бирок андан бери ошо мыйзамда өзүнчө мамлекеттик орган түзүлүш керек деп жазылгандыктан карабастан, мамлекеттик орган жеке маалыматтарды коргоо боюнча биздин мамлекеттик агенттик 2021-жылы президенттин жарлыгы менен түзүлүп чыкты. Азыркы учурда негизи эле жеке маалыматтар бул дүйнөлүк практика көрсөтүп жатат. Жеке маалыматтар бул ар бир мамлекеттик органдардын арасы болобу, мамлекеттик органдар менен коммерциялык уюмдардын арасында болобу өз аракеттенүүнүн негизи болуп эсептелинет да. Ошондуктан агенттик түзүлдү. Биздин негизги бул мамлекеттик агенттиктин максаты бул биздин Кыргыз Республикасынын жарандары гана эмес, бүт жарандар, анткени бул мыйзамдын аткарылышы жарандардын негизги болгон укуктарын коргоо да. Азыркы учурда агенттик ошол 4 ченемдүү укуктуу актыларды кабыл алдык. Азыркы учурда дагы 12 ченемдик укуктуу актылар макулдашуу стадиясында турат. Бул албетте Кыргызстан тарыхында жаңы бутак деп айтсак болот. Анткени айтып кеткендей эле жеке маалыматтарды коргоосок, бул өзүңөр видеороликтө көрдүңөр, булар кандай чараларды алып келиши мүмкүн. Шантаж болобу же кандайдыр бир кыскача айткандай кылмыш болушу мүмкүн да. Ошондуктан негизги агенттиктин негизги максаты бул мыйзамды аткаруу жана жарандардын укуктарын коргоо да. Бекчоро мырза, негизи эле ушул калкка кызмат көрсөтүүдө бул абдан көп жеңилдиктерди берет да. Ошол эле жолдун алыстыгы дейбизби, убакытты кетирбей, жарандарга абдан ыңгайлуу, бирок экинчи жагынан алып караганда коопсуздук жагы дагы бул бүгүнкү күндө эң негизги көйгөйлөрдүн бири да. Азыр калктын басымдуу бөлүгү интернет айдыңында болгондуктан
Сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Кандай кемчилик жактары бар? Ушу коопсуздук жагына элдер көңүл бурбагандыктан ар кандай укук коргоо органдарында канчалаган арыздар түшүп атат. Кантип коргонсо болот? Абдан туура айтасыз. Азыркы маалыматтык технологиялардын өнүгүшү, алардын биздин жашообузга аябай сиңип кириши менен биздин жалпы коомчулук бул баягы соц тармактарын терең колдонушуп, көптөгөн өзлөрүнүн маалыматтарын ушул жерде коюшат. Анан кийин азыркы учурда жалпы биздин мамлекетибизде болуп жаткан сан ариптештирүү баягы стратегиясында дагы көптөгөн маалыматтар дагы мамлекеттик органдар тарабынан мындайча айтканда сан ариптик чөйрөдө сакталууда да. Эми бул жерде азыр сиздин сурооңуз боюнча ушул тема боюнча азыр жаңы бир термин ортодо пайда болду. Санариптик гигиена дегенчи. Бул санариптик гигиена эмнени билдирет? Бул жерде ар бир жараныбыз бир санариптик чөйрөдө белгилүү бир эрежелерди билип, ошолорго жараша туура аракет кылуу, туура кадам жасоо. Мисалы үчүн баардыгыбыздын эле электрондук пошталарыбыз бар. Баардыгыбыздын эле социалдык тармактарда бир өзүлөрүбүздүн баракчаларыбыз бар. Биз ошол жерлерде өзүбүздүн жеке маалыматтарыбызды дагы ар кайсы деңгээлде бөлүшөбүз. Бул жерде өзүбүздүн жарандар өзүлөрүнүн жеке маалыматтарын дагы сактоо аң сезимине ээ болуш керек. Ошондуктан бул жерде ар кандай ыкмалар бар. Мисалы үчүн бул жерде эки факторлуу аутентификация деген бар, эки факторлуу авторизация деген бар. Бул башка адамдар тарабынан алардын жанагы соц тармактагы же болбосо электрондук адрестерине мыйзамсыз кирип, алардын маалыматтарын уурдоону оордоштурат. Бул жердеги мамлекет тарабынан же болбосо мамлекеттик жеке маалыматтарды коргоо боюнча курулган мамлекеттик агентствонун эң негизги максаттарынын бири дагы бул ушу жарандардын биздин өзүбүздүн конституцияда жазылган алардын жеке мамлекеттерин коргоо, жеке маалыматтардын сырдуулугу жана алардын коргоо максаты турат бул жерде. Анан азыр Алмамбет мырза айтып кеткендей, мамлекеттик бул атайын ыйгарымдуу орган тарабынан булардын мыйзамдык базасы иштелип чыгып атат. Менин оюмча булардын баардыгы ошол жалпы коомчулукта адамдардын жеке маалыматтары кантип сакталыш керек, алар менен кандай иштер жүргүзүлүш керек. Бул ушул багытта жалпы коомчулукта мамлекеттик органдарда жана башка жеке уюмдарда, коммерциялык эмес уюмдарда бир ушул багытта бир аң сезимди пайда кылуу жана адамдардын жеке маалыматтарын коргоо багытында көптөгөн иштер болуп жатат. Бүгүнкү күндө ушул Алмамбет мырза мына реестриңиздерге жалпы катталган маалыматтардын астына биздин азыр республиканын бардык аймактары колдонот да бул электрондук тейлөөнү. Ошол негизде канча пайызы толук колдонуп атат, дагы эле болсо эски ыкма менен колдонгондор барбы? Реестр бул негизи кайра эле кыскача тарыхынан айтып кетсек, реестр ошол эле жеке коргоо мүнөзүндөгү мыйзамда жазылган 30-беренеси боюнча бул реестр түзүлүш керек болчу да. Анткени бул биринчи кезектен айтып кеткендей жарандардын укуктарын коргоо үчүн ар бир жаран бул жеке маалыматтын мыйзамдуу ээси болуп эсептелинет, өзүнүн жеке маалыматынын. Ошондуктан реестр биринчи кезекте ошол кайсы жеке маалымат, кайсы мамлекеттик орган же кайсы коммерциялык уюм болбосун, кайсы жеке маалыматтарды чогултушат, кандай ыкмаларды аларды сакташ үчүн, кулпаялуулугун сакташ үчүн кандай ыкмаларды колдонушат, үчүнчү тарапка, кайсы үчүнчү тарапка кантип которуп берерин биринчи жаран билиши керек да. Ошондуктан реестрдин биринчи максаты ошол. Азыркы учурда реестрде көбүнчөсү бул мамлекеттик органдар катталып башташты. Анткени мамлекеттик органдар бул баарыбыз билгендей жарандардын жеке маалыматтын эң чоң кармоочулары болуп эсептелинет да. Ошондуктан биринчи кезекте биз мамлекеттик органдарды катталышы үчүн сурандык. Экинчи этапта буйруса биз ошол коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдарды катталышын күтүп жатабыз.
Анан негизи эле ушул жеке маалыматтарды каттаганда мына азыркы тапта паспорттардан, көлүктөрдөн баштап, үй бүлөлүк абалды тастыктаган документтерден баштап, жада калса биз колдонгон сим карталардан, банктык карталардан өйдө ар бир адамдын маалыматы интернет айдыңында ачык болуп калды да. Эгер ошол адамдын аты жөнү, туулгандыгы тактаса эле анын жашаган жеринен баштап баардык маалыматты деги алса болот. Анан ошол адамдар негизи колдонууда маалыматтын аздыгынан улам кээ бир мүчүлүштүктөргө жол берип коюшу мүмкүн да. Ушул канчалык деңгээлде корголгон? Мисалы жергиликтүү интернет желесинде аны үчүнчү бир башка чет өлкөлүк жактарга ошол жакта мындай кандай десек мүмкүндүк барбы ошону көрүүгө, же болбосо атайын купуялуулук, кепилдик корголгонбу, ошол жактарын айтып берсеңиз болот. Анан кайсы бир мисалы паспортто сүрөткө тартып жөнөткөндө балким кайсы бир жеке маалыматтарын өчүрүп коюу кажеттир, же ушул жактары жөнүндө да түшүндүрө кетсеңиз. Реестрде ошо айтылгандай кайсы бир жеке маалыматтардын массивтерин кармоочу болбосо, эгерде алар ошо трансчек катары өткөрүп жатса маалыматтарды, албетте реестрде аны көрсөтүш керек. Эгерде мүмкүн ошогон маалымат көрсөтүлбөй калса реестрде, албетте биз текшергенге укугубуз бар. Эгерде биз текшерүү факт боюнча ошондой трансчек ара өткөрүү бар болсо, эгерде реестрде ал көрсөтүлгөн эмес болсо, анда биз мыйзам чегинде иш чараларды көрсөткөнгө укугубуз бар албетте. Сиз айтып кеткендей, паспортты сүрөткө тартып же кандайдыр бир банктык карталарды сүрөткө тартып башка жарандарга жөнөткөн, үчүнчү тарапка жөнөткөн, бул Бекчора мырза айтып кеткендей эле кибергигиенага карап кетет да. Бирок реестрде ошондой кандай жеке маалымат чогулуп атканы гана көрсөтүлгөн. Так ал жактан өчүрүү же өчүрүү ыкмалары барбы жокпу, тилекке каршы азырынча жок. Анткени мыйзамда да жазылган эмес да. Жарандар өзүнүн мисалы мамлекеттик орган же коммерциялык уюмга өзүнүн маалыматын берет, бирок ошо иш чыкканга же ошол маалыматты бергенден кийин кайра өзүмө алып алганга тилекке каршы мыйзамда ал жазылган эмес да. Негизи эле ушул маалыматтарды колдонууда мисалы электрондук почталар аркылуу болобу, же болбосо азыр канчалык социалдык түйүндөр чыгып кетти. Маалыматты таратып, андан кийин эки тараптан өчүрүп койгон учурда деле интернеттин жеке өзүнүн тутумунда сакталат, туурабы? Албетте. Силер мисалы ошол эле мессенджерлерди колдонгондо кээ бир жарандар, кээ бир колдонуучулар ойлонот, паспорттун сүрөтүн жөнөтүп коюп эле, анан жөнөткөндөн кийин өчүрүп койсом болду деп ойлойт. Бирок ал туура эмес. Сакталып калды. Ал сакталып калат. Ошол эле мессенджерлердин серверлеринде ал маалымат сакталып калат. Эгерде сен өзүңдүн телефонуңду өчүрүп койсоң деле, серверге сен жөнөткөндөн кийин эле, жаран жөнөткөндөн кийин эле ал серверде автоматтык түрдө сакталып калат да. Бекчора мырза, негизи эле ушул маалыматты ошол көңүл коштуктун айынан ар ким ошол туура эмес пайдаланып жатканда да, мисалы бүгүнкү күндө укук коргоо органдарында кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрдү алып сатууда, кандайдыр бир алмашуу же болбосо бирөөнүн намына өткөрүп берүү учурунда ушул жагынан мыйзам бузулган же болбосо өздөрүнүн укуктарын убагында коргой калбаган фактылар абдан көп экен да. Ошол жарандарга жеке мындай түшүндүрмө иретинде же кайсыл тармактарга өзгөчө басым жасаса болот, айта кетесизби? Биринчиден, бул жерде тактап айта кете турган бир нерсе болуп жатат да. Бул жерде мисалы үчүн жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агентствонун түзүлүшү жана алардын негизги максаты бул уюмдар тарабынан, жеке уюм же болбосо мамлекеттик уюм, коммерциялык эмес уюмдар тарабынан адамдардын жеке маалыматтарынын топтолушун жана бул маалыматтардын туура колдонулушу, бул маалыматтардын туура иштетилиши өзүлөрүнүн максатына жараша, максатынын сыртында эч качан чыкпашы жана ошондой эле бул маалыматтардын туура сакталышы иштерин жөнгө салуу болуп эсептелинет. Көбүнчө бул түзүлүп жаткан баардык бул мыйзамдардын баардыгы уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу, жарандардын баягы жүрүм турумдарын дагы албетте ошол убакта эле баягы консультация берилет, бирок бул жердеги эң негизги маани бул уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу. Себеп дегенде көптөгөн уюмдар азыр бул жерде коммерциялык эмес уюмдар бар, өзүлөрүнүн ишмердүүлүгүн улантуу үчүн мыйзамдын чегинде адамдардын жеке маалымат топтогонго укуктуу. Бул мыйзам ченемдүү. Себеп дегенде алардын белгилүү бир максаты бар. Бирок
ошол кезде ошол өзүлөрүнүн максатынын жана ошол эле мыйзамдын чегинде топтолгон адамдардын жеке маалыматтарын туура сакталыш керек. Буну кандай сакташ керек? Азыр сиз айтып өткөндөй эле, эгерде бул санариптик чөйрөдө сакталып аткан болсо, бир серверлерде же болбосо компьютерлерде сакталып аткан болсо, буну сырткы биз кибер кол салуулар деп коебуз. Кибер кол салуулардан кантип сакталыш керек булардын? Буларга колдонулган кандай чаралар бар? Же болбосо буларды коргоо үчүн колдонулган каражаттар бар? Буларды толук колдонуш керек. Ошол эле учурда азыр жаңы түзүлгөн бул мамлекет агентствонун да кийинки келечекте жүргүзө турган ишмердүүлүгүдө буну дагы көзөмөлдөө. Бардык керектүү баягы мыйзамдар келип даяр болуп иштеп чыккандан кийин ошонун негизинде бардык уюмдардын ишмердүүлүгү жөнгө салынып, бирок эми бул жерде баягы көзөмөлдөө дегенде бир кандай десек, көбүнчө баягы консультация берүү жагы көбүрөөк маани берилген да. Анан кийин сиз туура айтып атасыз, азыркы учурда жеке маалыматтарды туура эмес сакталган үчүн же болбосо жеке маалыматтар башкалар бирөөлөргө берилип кеткендиктен ортодо көптөгөн ар кандай кылмыштык иштердин дагы болуп жатканы, жасалып жатканы чындык. Мисалы үчүн башка адамдардын маалыматтары менен банктардан насыя алынган учурлар, катталган учурлар бар. Бул дагы эми кээ бир учурларда өзүбүздүн жарандарыбыздын билбестигинен келип чыгып атат. Себеп дегенде ар кандай бирөө алардын жеке маалыматын сураганда бизде ошол коомчулугубузда ошол аң сезимдин жетишсиздигинен пайда болуп атат деп эсептейм. Себеп дегенде ар бир жаран менин жеке маалыматтарым сизге эмне үчүн керек? Сиз кайсы максатта колдоносуздар? Эгерде колдонсоңуздар менин жеке маалыматтарым бир коопсуздуктабы? Кандай сакталат ал? Сиздер менин топтогон маалыматтарымды сиз башка бир максатта колдонбойсуздар, же болбосо башка бир уюмдар менен бөлүшпөйсүздөрбү деген суроолорду биздин жарандарыбыз тилекке каршы билишпейт. Ошондуктан кээ бир учурларда өзүлөрүнүн маалыматтарын берип коюшу мүмкүн. Башка бир бизде көз боечулук кылмыштарында адамдар башка бир максатта өзүлөрүнүн баягы паспорттук маалыматтарын же болбосо банктагы маалыматтарын берип койгон учурлар көп эмес. Ошол себептен адамдардын маалыматтарын колдонуу аркылуу баягы кээ бир кыянаттык, кара ниеттик көздөгөн адамдарыбыз бул жолдор аркылуу кылмыштуулукка барып атат. Эми бул жерде биздин жарандарыбыз өзүлөрүнүн укуктарын колдош үчүн албетте укук коргоо органдарына кайрылыш керек. Андан кийин укук коргондары баягы кылмыш жаза укугунда каралган бул жерде маалымат коопсуздугу боюнча атайын кылмыш жаза кодексинде өзүнчө бир бөлүм каралган. Ошонун негизинде укук коргоо органдары алардын эми укуктарын коргогонго өзүлөрүнүн милдеттери бар, аткарышат. Ал эми ушул жеке маалыматтарды колдонуу эрежелеринде сиздердин ички талаптарыңыздар боюнча айта кетсеңиздер да, мисалы бир адамдын жеке маалыматын экинчи бир адам барып сурак бергенге же болбосо жакын үй бүлө мүчөсү болобу же жакын туугандары болобу, ошону алганга укугу барбы, же андан сырткары ошол эле маалыматты дагы бир башка жакка сиздер аркылуу бергенге укугу барбы, же кайсы бир документтерди ишке ашырууда ошол документтин түп нускасын, башкача айтканда оригинал вариантын деп коебуз, ошону ээси алып келмейинче бир бүтпөй турган дагы талаптар барбы? Ошолор жөнүндө да кеңири айта кетсеңиз. Бул жерден биринчи негизи эмнеден башталат бул суроо, бул көйгөй эмнеден башталат? Бул өзү ошол жеке маалыматтын ээси да, өзү жаран. Мисалы мага бирөө келип албетте паспортун сураса, мен эгерде ал кишини таанысам, албетте мен ага ишенем, ошон үчүн берип коюшум мүмкүн да. Бирок бул ар бир жарандын, ар бир жеке маалыматтын субъектинин өзүнүн коопсуздугу, өзүнүн жоопкерчилиги да биринчи кезекте. Экинчи кезекте ошол эле Бекжол мырза айтып кеткендей, азыркы учурда башка бир тааныбаган эле үчүнчү тарапка маалыматты которуп берген, өткөрүп берген учурлар көбөйүп жатат. Ошол эле банктык сферада, финансылык сферада көбөйүп жатат. Тилекке каршы чалып эле телефондон эле картанын номерин айт, анан картанын артындагы жашыруу номери бар, ар бирибиз билебиз. Ошону телефондон эле айтып коюп атат. Бул албетте айтып кеткендей эле кибер коопсуздукка кирип кетет, кибер гигиенага. Бирок негизи эрежелер бүт мыйзамда жазылган биринчиден. Экинчиден Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өзүнүн
токтомдору бар. 2017 жылы кабылган токтомдору бар. Ал номер 760 жана номер 762 токтомдор бар. Ошол токтомдордо ар бир мамлекеттик орган болобу, коммерциялык уюм болобу, кандайдыр бир иш-чараларды, кандайдыр бир системаларын коргош үчүн бүт жазылган да ошол токтомдордо. Ошол токтомдорду эле сактаса, жок дегенде минималдуу деңгээлде бүт жеке маалыматтарды коргоого мүмкүнчүлүктөрү бар да ар бир мамлекеттик орган жана коммерциялык уюмдарда. Ал эми ушул кибер коопсуздук деп атасыз, ошондо маалымат ошол кандайдыр бир себептерден улам сырттан кол салуулар аркылуу бузулуп кеткен учурда же сыртка тарап кеткен учурда же жеке жаран ошол маалыматтын айынан кандайдыр бир материалдык мүмкүнчүлүктөрүнөн ажырап калган учурда алардын укуктары кандай корголгон? Биринчиден бул албетте эгерде улуттук деңгээлде болсо, мисалы улуттук деңгээлде бул биздин УКМК жоопкерчиликтүү улуттук деңгээлде кибер коопсуздук боюнча. Мисалы жакында эле болду, ошол бир мобилдик тиркемеде башка кишинин ордуна башка кишинин атынан эле насыя алып алган да. Ошондуктан биз ал бул кейс боюнча иш жүргүздүк. Ошол мобилдик тиркеменин ээсине катты жаздык, текшердик өзүбүздүн, биздин ишкерлер текшерди, анализ жүргүздү, кандай мүмкүнчүлүктөр бар ал тиркемеде, кандай мүмкүнчүлүктөр жок, кандай ыкма менен алды негизи. Ушул мисалы боюнча биз анализден кийин өзүбүздүн сунуштарды бердик да ошол тиркеменин ээсине. Кандай коргош керек, кандай иш-чараларды жүргүзүш керек мындан ары. Ушул келтирсек, мисалга, бул албетте кайрадан эң башына келип атабыз да, бул адамдардын биринчи өзүнүн маалыматына жоопкерчиликтүү да, негизичи. Анткени кантип башка кишиге алды, мисалы, насыяны. Албетте паспортун мүмкүн интернетке киргизген, паспортты социалдык тармактарга киргизген сүрөтүн. Паспорттун сүрөтү бар болсо эле, албетте колу да бар, ал жерде кандай кол коет, ал жаран ар нерсе жасаса болот да, ошо мисалы келтиргенде эле насыя алса болот. Албетте там сумма аз эле, бирок эгерде бир адам болсо, 100гө көбөйтсөк, албетте 100 эсе ал сумма чоңоет да. Туура айтасыз. Азыркы тапта мына момундай атайын маалымдамалар чыгыптыр, жарандар үчүн кандайдыр бир түшүнбөгөн суроолор болсо, андан сырткары биздин канал аркылуу атайын кыска роликтер, тасмалар көрсөтүлүп атат. Аймактарда бул маселе кандай? Эгерде мисалы ушундай мүчүлүштүктөргө кабылган жарандар болсо, кайсыл жактарга кайрылса болот, кантип маалымат алса болот, кантип укугун коргосо болот, мына ушул жагынан кандай иштер аткарылууда? Эгерде жеке маалыматтарды кененирээк билгиси келсе, анда интернет аркылуу эле биздин сайтка кирсе болот. Биздин сайтта бүт маалымат мыйзамдан баштап ошол айтып кетилген Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомдорунун жазылуу бүт. Кандайдыр бир минималдуу түрдө кандай өзүнүн маалыматын сакташың керек. Ошолдогу кадамдар жазылуу. Сайт dpa.gov.kg биздин агенттиктин сайты. Андан тышкары биз дагы Telegram мессенджери бар, көбүнчөбүз билебиз ал мессенджер боюнча. Telegram мессенджеринде биз Telegram бот ишке чыгардык. Telegram ботто дагы жеке маалымат деген эмне, жеке маалыматты эмне үчүн коргош керек, жеке маалымат боюнча кандайдыр бир кылмыш пайда болсо, ошо кандай иш-чараларды жүргүзүш керек, кандай кадамдарды кылыш керек. Албетте бир кандай маселе чыкса, суроолор бар болсо, биздин агенттик, биздин ишкерлер дайыма даярбыз. Жеке маалыматтар боюнча суроолор пайда болсо, биз жооп бергенге. Бекчара мырза, негизи бул биздин өлкөдө акыркы жылдары гана активдүүлүгүн көргөзө баштады, негизи дүйнө жүзү эбак эле бул системага өтүп, бирдиктүү реестрдин негизинде бардык операцияларды дээрлик аткарат десек болот да. Бирок ошол мамлекет тарабынан өздөрүнүн жарандарына кепилдиктер абдан мыкты деңгээлде берилген. Андан сырткары жабыркагандарга дагы кандай чараларды көрүү боюнча бүгүнкү күндө бизде бул жагынан тажрыйба кандай Кыргызстанда? Эми бизде Кыргызстанда бул иштер жаңы башталды. Ал эми биз баягы эл аралык тажрыйбаны карасак, бул мындай мыйзамдар 1981 жылы Европа бирдигинин чыккан бул маалыматтарды коргоо боюнча директивасы болгон.
Андан кийин 81-жылы ошол эле Европа Бирдиги парламентинин жана комитетинин чыгарган бул 108 конвенциясы деген бар. Ал эми акыркы 2016-жылы чыккан ошол Европа парламенти, Европа парламенттин кеңеши жана Европа комитетинин тарабынан кол коюлган жалпы жеке маалыматтарды коргоо боюнча жалпы регламент деп. Булар эл аралык деңгээлде түзүлгөн документтер, конвенциялар, бул уже эл аралык стандартты билдирет. Биз дагы азыркы бул жерде биздин Кыргызстандагы жеке маалыматтарды коргоо боюнча иштелип жаткан жаңы мыйзамдардын баардыгы ошол эл аралык стандартка ылайык, ошолорго ылайык каралып, анан кийин иштелип чыгып атат. Эми бул Европада, өнүккөн мамлекеттерде бул мурда башталган, мурда каралган, бул жеке маалыматтарынын мыйзам таркап кетишинен зыян тарткан жарандарга берилген кепилдик албетте Европа өлкөлөрүндө жакшы деңгээлде каралган. Мисалы үчүн мисал берейин, жанакы жеке маалыматтарды коргоо боюнча жалпы регламенттин талаптарын аткарбаган өлкөлөр же болбосо жеке уюмдар, бул жерге бир гана Европа биримдин өлкөлөрү эмес, ошол Европа биримдигинин ичиндеги коммерциялык уюмдар дагы ошол регламентке баш ийиш керек, ошол стандарттарга. Эгер ошол стандарттарга баш ийбесе, 20 миллион еврого чейинки салына турган штрафтар бар. Эгерде ошол топтолгон жеке маалыматтарды туура эмес сактаган болсо, эгер ошол топтолгон жеке маалыматтарды туура эмес иштеткен болсо, орусча айтканда обработка деп коет, иштеткен болсо, ошол топтолгон жеке маалыматтарды өзлөрүнүн максатынан сырткары башка максаттарда колдонулган болсо, же болбосо ошол жеке маалыматтардын субъектиси болгон бул жарандардын макулдугусуз ошол уюмдар эч качан алардын маалыматын башка уюмдар менен же болбосо башка үчүнчү тараптар менен бөлүшө албайт. Анан кийин ошол талаптарын туура аткарбаган, ошол стандарттарга ылайык иш жүргүзбөгөн уюмдарга азыр айтып өткөндөй 20 миллион евролук штрафтар каралган. Эми бул Кыргызстанда буюрса жаңы бул тармакта жаңы иштер жүргүзүлүп атат. Борбордук Азияда Кыргызстанда биринчи жолу ушундай мамлекеттик атайын жеке маалыматтарды коргоо боюнча агентство ачылды. Бул абдан жакшы. Мисалы үчүн салыштырып кетсек, азырынча Казакстан Республикасында мындай бир өзүнчө бир жеке маалыматтарды коргоо боюнча уюм жок. Бирок буюрса эми бул тармакта Кыргызстан аябай эң бак алгачкылардын бири. Бул тармакта биздин жарандардын кызыкчылыгы, алардын конституциялык укуктары корголот деп ишенем. Буюрса кепилдиктерди ага дагы мамлекетибиз коргойт деп ишенүүбүз терең. Сиздерге чоң рахмат. Убактыңыздардын тардыгына карабай бүгүнкү күндө келип биздин жарандарга азыркы күндө эң актуалдуу болгон бир маалыматтар менен бөлүшкөнүңүздөргө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Эгерде кандайдыр бир жеке маалыматтарыңыздарды колдонууда кандайдыр бир көйгөйлөргө учурап калган болсоңуздар, жогоруда эфир маалында айтып өткөн телеграм каналдарга, ошондой эле социалдык түйүндөр аркылуу, эгерде андан дагы олуттуураак кандайдыр бир кыймылдуу же кыймылсыз мүлктөрдү жоготууда же материалдык мүмкүнчүлүктөрдөн ажырап калган олуттуу көйгөйлөр болсо, анда укук коргоо органдарына кайрылуу аркылуу көйгөйлөрүңүздөрдү чечип алсаңыздар болот. Биз ушуну менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Аман туруңуздар.